Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн көтө турган темабыз карысы бардын ырысы бар. Балдар, карылар эң ыйык адамдар. Биринчиден, алар бизди өстүргөн ата-энелерибизди жарык дүйнөгө алып келип, бапестеп багып өстүрүшкөн. Биздин ата-энелерибиз азыркы кезде бизди багып, окутуп, өстүрүп жатышат. Өз ата-энесин карыганда ага кам көрүп, ден соолугунун чыңдыгын текшерип, тамак ашын бапестеп берип, кийим-кечегинен кем кылбай багуу, алардын кеп кеңешин угуу ар бирибиздин милдетибиз. Күмүш сакалдуу аталар, ак жоолук салынган мээримдүү чоң энелер төрүбүздүн көркү эмеспи? Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери канжыгага жанды байлаган жоокерчилик, ат жалына казан аскан көчмөнчүлүк заманда Мады деген бир жигит болгон экен балдар. Күндөрдүн биринде хан элин чогултуп мындай буйрук берет. Ашка жүк, башка жүк кылбай, бели ийилип төкчөгөн карынын баарын журтка таштагыла. Эртең көчөбүз, жол алыс. Ким буйрукту аткарбаса, анын башы алынат. Мады муну угуп катуу капа болду. Карган атасы бар эле. Бирок атасы акылман киши окшойт. Менин өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Хандын буйругун аткарып алам. Элден калба деген экен. Эртеси эл көчтү. Эл менен кошо Мады көчтү. Карылар калайман түшүп журтта калышты. Мады үйгөк сандыгын кызыл өгүзгө жүктөп, көчтүн эң артында баратты. Көч келип, как эткен каргасы, кок эткен кузгуну жок, ээн талаага топтоп калды. Мал жан кырылмак болду. Элдин айласы кетти. Хан элин дагы чогултуп, суу тапкыла деп жар салды. Мадынын кызыл өгүзү болбосо, кайран эл кырылмак экен. Кызыл өгүз жаа бербей бултуна бергенинен Мады аны агытып жиберди. Ал барып эле бир жерди чилип калды. Анан ошол жерден оргут суу чыкты. Эл ыйлап да, кубанып да атты. Хан Мадыга мал мүлк бөлүп берди. Ошондон кийин көч жүрүп отуруп,
bir acayip gölge geldi. Gölдің түбінде Gavhar taş var. Өзі ұялтқан ошол. Kim alıp çıksa mağa vazir болады dedi хан. Kimдің ханға vazir болғысы келбесін. Көп жігіттер гөлге түсіп, Gavhar іздешті. Далайы çöküp кетті. Табышқан жоқ. Ошондо мады Gavhar taş гөлдің түбүндө эмес. Тетиги жээктеги жалгыз чынап теректин башындагы уяда. Ал зымырык куштун уясы. Зымырык куш жумурткасын өзү баспайт. Gavhar таштын күнгө чагылышкан нуру менен жылытат. Аны алууга болбойт. Зымырык куштун каргышы жаман дегенде баары таң калышкан экен. Мадынын айткандары чын болуп чыкты. Көп узабай хан табаасыз ооруга чалдыкты. Эч ким айыктыра албады. Эмчи домчу калган жок. Хан өлөрүнө көз жетип, жанынан түңүлө баштады. Ханды дагы эле мада айыктырды. Оорусуна дава тапты, дар тапты. Ошондон кийин экөөнүн ортосунда сөз болгон окшойт. Хан кыйла ойлонуп калган экен. Көрсө мунун баары мадынын акылы эмес, атасынын үйрөткөн акылдары турбайбы? Мады хандын буйругун аткарбаптыр. Атасын үкөк сандыкка салып алып, кызыл өгүзгө жүктөп жүрүп, эч кимге билдирбей багып жүргөн экен да. Хан бир таң калып, бир кубанып, үкөк сандыкты ким ойлоп тапты десе, мады муну өзүм ойлоп таптым деген экен. Мына карысы бардын ырысы бар деген сөз ушундан калыптыр балдар.